Шайлоодо кимдер өтөрүн көрдүк. Бир сом акча коротпой Эрулан Көкүлү өттү. Бир мандаттуу округтан акчасы жок акын Мирлан Самыйкожо өттү. Булар бир күндө мамлекеттик кызматта иштебеген балдар, жаштар. Шайлоонун шарттары менен мындан ары да өзгөртүлөт, күчөтүлөт. Үгүт иштериндеги катачылыктарды бардык катышуучулар түшүндү. Талапкерлер эмненин үстүнөн иштөө керектигин түшүндү. Азыр бирөөлөрдүн агыротуна таш ыргытуу, же жамандоо, же ушактарды таркатуу эмес, өнүктүрүү программалары менен элди көбүрөөк тааныштыруу жаңы кадам болууда. Куру убадаларга эч ким ишенбейт, эл бирөөнү каралоого муктаж эмес. Бирөөлөрдү жамандоо позициясынан эл анын деңгээлин гана көрүп турат. Жамандаган сайын атаандаштардын авторитетин көтөрүп, даңкын күчөтөт. Шайлоодо эл өзү иргеп тандап алды. Эл мыктынын мыктысын тандады, биз аны көрдүк. Шайлоого аттанган талапкерлер өздөрүнүн чыныгы салмагын көрдү. Азыр элибиз өзгөрдү. Биз да өзгөрүүнү каалайбыз, тарыхты өзүбүз жасайбыз. Кыргызстан үчүн экономиканы сиз жана мен баарыбыз түптөйбүз, түзөбүз. Менин кейгеним ушунча жылдан бери шайлоодон шайлоого жулкунган партиялар же адамдар аларга добуш берген ошончо шайлоочусун иш менен камсыз кылып берсе болот эле. Мамлекеттин талкаланган экономикасына, бузулган психологиясына саясатта жүргөн баарыбыздын күнөөбүз бар деп өткөн жылдын 13 октябрында дал ушул трибунадан айтканмын. Мен ошондо мындан ары кызмат талашуунун, депутаттык креслонун айынан мамлекетибиздин бүтүндүгүнө бөлүнүп жарылуусуна коркунуч жаратпайлы деп баарыңыздарды чакырганмын. Айрымдардын өткөндөн сабак албагандыгы өкүндүрөт. Мамлекеттик башкаруу формасы, кадр саясаты жаатында иштер туурасында айтсам. Аткаруу бийлигинин иши бир жерден башкарууга бириктирилди. Жаңы конституциянын негизинде министрлер кабинети жана бир нече жаңы структуралар түзүлдү, айрымдары жоюлду. Аткаруу бийлигинин системасында иштеген мамлекеттик органдардын санын кыскартуу менен министрлер кабинетинин жаңы түзүмүн бекиттик. Мурда иштеп келген 27 административдик ведомстволордун жана башка мамлекеттик органдардын ичинен министрлер кабинетинин карамагында 5 гана административдик ведомство калды. Бийликтин аткаруу бутагына, коомдун кызыкчылыгына кызмат өтөп, актуалдуу маселелерди ыкчам чечүүсүнө шарт түздүк. Мындай реформалар министрликтердин жана ведомстволордун ролун жана жоопкерчилигин жогорулатты. Министрлер кабинетинин жана тиешелүү мамлекеттик органдардын деңгээлинде кабыл алынуучу чечимдерди даярдоонун ыкчамдуулугу күчөтүлдү. Ал эми конкреттүү кадр саясаты боюнча айтсам, 29 январдан эң биринчи 5 жарлыгымдын бирөөсү дал ушул кадр саясатына байланыштуу болду. Максатым технологиялык жана санариптик дүйнөнүн заманбап чакырыктарына жана талаптарына жооп берүүгө жөндөмдүү жаңы кадрларды тартуу болчу. Март-апрель айларында жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын, акимдерди жана алардын орун басарларын аттестациялоо өткөрүлдү, ротациялоо жүрдү. Акимдердин жана алардын орун басарларынын кызмат орундарына кадрлардын аймактык резерви түзүлдү. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамды кабыл алдык. Ага ылайык жергиликтүү деңгээлдеги социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө акимдердин, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын жоопкерчилиги жогорулатылды. Аким ишти уюштурууга, аны контролдоого бардыгына жооп берет. Акимге мамлекеттик органдардын райондогу түзүмдөрүнүн жетекчилерин, райондук маанидеги шаар мэрлерин, айыл өкмөт башчыларын кызматка дайындоо, кызматтан бошотуу укуктары берилди. Мурда мындай укук жок болчу. Башкысы ошол шаарда же ошол аймакта туулуп өскөн адам ал шаарга, айыл аймагына же мэр же аким боло албайт. Акимдер жана башка жетекчилер переназначение кайра дайындоо болбойт деген ченем киргиздик. Биз эмне үчүн өз жерине аким, айыл өкмөт болуп иштей албайт дедик? Анткени биз республика боюнча ротацияларды улантабыз. Жаңы жылдан кийин улантабыз. Бардык структураларда ротациялоо болот. Антпесек бир жерде 14-15 жылдан бери отуруп иштеген жергиликтүү ошол соттор болобу, прокурор болобу, МВДнын кызматкерлери болобу, коррупцияга аралашып, туугандашып, абдан мындай бир начар туура эмес иштерди жасагандар көп да.
Ошондуктан биз ротация кылабыз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, элдин мага койгон башкы талаптарынын бири Кумтөр элге өтсүн деди. Эл аралык аренада Кыргызстандын аброюн көтөрүп, тең ата сүйлөшүүгө чыксак деди. Биз бул тапшырманы аткардык, катуу кириштик. Акылбек Үсөнбекович, Динара Асиевна Кутманова, Камчыбек Кыдыршаевич, Курманкул Токторалиевич теңиз бөлтүрүп баштаган команда ар тараптуу күрөштү баштады. Кыргыз элинин Кумтөр боюнча бардык ой тилегин, максатын сөзсүз ишке ашырабыз. Ал үчүн биринчи кезекте мыйзамдык жактан күчтөдүк. Президенттик ишке киришерим менен биринчи чыгарылган 5 жарлыгымдын ичинде дал ушул Кыргыз Республикасынын Тоо кен тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгымды чыгардым. Анын алкагында түздөн түз улуттук кызыкчылыктарды көздөгөн бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Мисалы, ири кендерди өзүбүз иштетебиз деген максатта улуу көчмөндөр мурасы аттуу холдингди түздүк. Мамлекеттин үлүшү бул холдингде 100%. Буга чейин рекультивацияга каралган каражаттар ар кандай 17 банкта жаткан. Кумтөрдөн тышкары башка кендерден рекультивацияга түшүп жаткан 340 миллион сом эми мындан ары мамлекеттик банктарда гана сакталат. Бул каражат кичи жана орто бизнестин экономиканы өнүктүрүүгө багытталган гана долбоорлоруна кайрымдуулук негизде аз пайыз менен берилет. Иштетпей, лицензияларды жөн гана басып жаткан компаниялардын лицензиялары кайтарылат. Бүгүнкү күндө кайтарып жатабыз бир топ лицензияны дагы. Муну менен инвестиция тартуу үчүн бош объектилердин санын көбөйтө алабыз. Геологиялык чалгындоо иштерин биринчиден оптималдаштыруу, экинчиден мамлекет өзүбүз жүргүзүү максатында Кыргыз геология мамлекеттик ишканасын түздүк. Бул мыйзамдардын бардыгы Тоо кен тармагын өнүктүрүү менен бирге Кумтөр кени боюнча Центера менен эсептешүүгө да өбөлгө түзөт. Чет өлкөлүк компания тарабынан Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздуктун нормаларын одоно бузгандыгы үчүн Кумтөр кенине 17 майдан тартып убактылуу тышкы башкаруу киргиздик. Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы Кыргыз алтын ишканасын ишенимдүү компаниялардын тизмесинен чыгарып салгандыгын билдирип, ЛБМА биздин алтынды бир жага чыгаруудан баш тартты. Эми алтындарыбызды сата албай калабыз деп ызы-чуу салып жатышты эле, мен эч камсанабаңыздар деп ошондо эле айткам. Алтынды сатып алам дегендер көп. Алтын эч качан жерде калбайт. Казып жатабыз, каза беребиз, эч ким тоскоол боло албайт. Центера өзү да Кумтөр кени мындан ары ага таандык эмес экенин моюндап жатат. Центера Gold Inc. компаниясы өзүнүн баланстык наркынан 926 миллион долларды эсептен чыгарып, бизнес операциясынын токтогондугун, аны менен Кумтөр кенине көзөмөлдү жоготконун билдирүүгө аргасыз болду. Кыргызстанды кул кылуучу келишимдер жана алардын бузулушу эл аралык коомчулуктун мамилесине көз каранды кылышы бизди колу бутубуздан байлап турган.